кыямат качан болот деген. Кыяматка сарасеп салсак, сураган адам албетте суралгандан көбүрөөк билбеши мүмкүн, бирок кээ бир себептерин, кээ бир аламаттарын, белгилерин айтпасак болбойт. Муну себеби айтып кеткен. Сахих Муслимдеги хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 10 белгини белгилеп айтканда, мешитке келсе сахабалар бир маселенин үстүнө талаш кылып атат. Пайгамбарыбыз себебин сураганда кыямат тууралуу маселени кылып атабыз деген учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 10 белгини белгилеп, ушул нерселер болмайынча кыямат болбойт деген. Биринчиси духан, экинчиси даубатул ард, үчүнчүсү даджалдын чыгышы, төртүнчүсү ажуз мажуздун чыгышы. Урматтуу мекендешим, бешинчиси ар дайым билесиздер, чыгыштан күн чыгып, батыштан кайрап атат. Ал эми кыямат учурда күндөрдөн бир күн келет. Ал күн келет, урматтуу мекендешим, батыштан күн чыгат. Бул дегени болду дегени, токто дегени, токтоттуң дегени, тоболордун эшиги жабылды дегени, көзүңдөн жаш эмес, кан чыгып ыйласаң дагы болду, бардыгы түгөндү, акыр аягы ушул жеткениң ушул болду дегени. Ал эми алтынчысы, урматтуу мекендешим, Иса ибн Мариям энебиздин баласы Иса пайгамбардын чыгышы. Ал эми 7-чи, 8-чи, 9-чусу үчөө биригип, бирөө 3 жолу жер титирөө, өзгөчө титирейт. Ар бириси ар башкача болуп титирейт. Азыр менмин деген адам дагы, коркпоймун, эч нерседен коркпойм деген адам дагы жер титиресе коркуп кетет бир. Жыланды көрсө титиреп кетет бир. Ошондой кааласаң, каалабасаң баары бир титирете турган нерселер бар да. Бул жер титирешин өзгөчө белгилеп айткан. 3 жер титирөөсү өзгөчө болуп титирейт, урматтуу мекендешим. Ал эми акыркысы кыяматтын эң күчтүү аламаты, эң чоң аламат белгилеринен биринчиси, 10-чусу, урматтуу мекендешим, от. Ошол кыяматка жакын от бардык адамдарды бир жерге чогултуп алып келет дейт да. Күйүп, баягы токтогондо токтоп турат, ошентип алып келет дейт да. Ошондой от, урматтуу мекендешим. Бул эсептелген 10 белги, Кудайым буйрса bundan кийин ошол 10 белгилердин үстүндө ар бирин тема кылып дагы чыгабыз, бирок азыр мен жалпы түрдө айтып койдум. Урматтуу мекендешим, ал эми кичик белгилеринен, кыяматтын аламаттар белгилеринен, кичинекейлеринен жылаңачтар. Жылаңачтардын көбөйүүсү, урматтуу мекендешим. Пайгамбарыбыздын хадистеринде келет го, кийими бар жылаңачтар деп. Азыр бул сиздерге болуп өткөн эле нерселерди кайталагандай болуп калышы мүмкүн, бирок даюстар. Мен мисалы үчүн аялда эч кандай күнөө жок деп ойлойм. Себеби ошол аялды жылаңач кылып койгон, жылаңач чыгарып койгон артындагы эркек өлгөн да. Эгер ал кийин, эгер өзүңдү кара дей турган болсо, ал аял баш ийет. Болгону анын артындагы эркек өлгөн. Ага баары бир айырмасы жок, ага тегиз. Түшүнүгү жок, диний илими жок. Ошондуктан баягы аялын карабайт, кызганбайт. Карасаңыз жылаңачтар көп. Жабык жеринен ачык жери көбүрөөк да, кыяматтын белгилеринен экен бул. Жабыктай кийинет. Өзү үчүн жабыктай, бирок ачык, бүт бардыгы билинип, жоон саны кайсы бүт билинип турат. Кийими бар жылаңачтар. Кызганыш керек. Эркек киши кызганыш керек. Кызын, эже карындашын, бир туугандарын кызганыш керек. Бул, урматтуу мекендешим, жылаңачтардын чыгып кетиши бул биринчиден экен, белгилеринен экен. Ал эми экинчисинен, урматтуу мекендешим, таныган адам менен учурашып, тааныбаган менен учурашпоо. Ассаламу алейкум онсоп, ва рахматуллах онсоп, ва баракатух онсоп, отту соопту ала бересиң, эгерде сен саламды жайсаң. Ортодо махаббат пайда болуш үчүн дагы пайгамбардын айткан хадисинде ортодо махаббат, биргелешүү, ынтымак деген нерселер пайда болуш үчүн дагы саламды жайышыбыз керек да. Бүгүн байкасаңыз салам жок. Ортодо ынтымак деген нерсе жок. Салам болбогондон кийин ынтымакты ойлобой эле кой. Мурда биз кимге болбосун, чоң жашы улуу болсо эле болду, салам берет элек. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Азыр тоготуп да койбойт. Саламдын жоголуп кетиши, таныган адам менен салам берип, тааныбаганга салам бербөө, бул кыяматтын белгилеринен экен. Бүгүн кудум ушундай, таныган менен учурашат. Эгер машина алган адам, бул жакта турган адамдагыларга, жөнөкөй жолдо турган адамдарга салам бериш керек экен. Бул деген текебирликти кетириш максатында да. Машина алды, болду, бардыгы салам бериш керек, учурашыш керек деген маана эмес. Тескерисинче машинада унаадагы адам, тескерисинче жолдогу адамга салам бериш керек экен. Жашы кичинекей, чоңго салам бериш керек экен. Bir adam кетип атат, бул жакта 3 адам турабы? Демек 3 адамга 1 адам биринчи салам бериш керек.
Акыреттеги бейиштегилердин дагы тынчтык менен саламдашуусу бирдей. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху ва хидаятуху ва джиннатуху ва рахматуху. Саламды жайышыбыз керек бири-бирибизге карата. Ал эми мусулман эместерге салам бербейбиз. Саламатсызбы, денсаулыгыңыз жакшыбы деген нерселерди айтабыз, бирок биз аларга ассаламу алейкум деп салам бербейбиз. Арада тынчтыкты мусулманга гана жаят да. Саламды жайышыбыз керек экен. Бүгүн биз ошол саламдабызды дагы өзгөрткөнгө аракет кылабыз. Ассаламу алейкум дейт да. Салам алейкум дейт жаштар. Ассаламу алейкум. Буну өзгөртүшүн кереги жок, кажети жок. Өзгөртүп эч кандай соопко дагы жетпейсиң. Приветке салам жок. Кайделага салам сооп жок. Конишуа чау дегендерге салам жок. Сооп жок андайларга. Кыргыздар өзгөчө учурашабыз го. Жакшы жатасыңарбы? Жакшы жеп атасыңарбы? Жакшы отурасыңарбы? Отуруш, жеш, жатыш бүт ушундай темаларда саламдашабыз да. Жок, биздики тынчтык маселесинде салам. Жада калса ушул саламдаш алигибизде дагы бири-бирибизди жалкоолукка, бири-бирибизди кроватка уктоого чакырабыз да. Жок, андай болбош керек. Бул кыяматтын белгилеринен тааныган адам менен учурашуу, тааныбаганга салам бербөө экен. Мусулман болсо болду, салам беришибиз керек. Айбаттуу болуп өзгөчө эле көрүнүп турат го. Мусулмандыгы билинип эле турат. Ага салам беришиң керек экен. Ал эми урматтуу мекендешим, үчүнчүдөн аялдардын бизнеске жардам бериши. Азыр мисалы үчүн анысы мунусу ар жерден чыгып алып бизнеске күйөөсүнө жардам берем, өзүнчө бизнесменка болом, башка болом деп өзүмдүн карьерамды кылам, өзүмө машина алам. Күйөөсү менен отдельный договорлор түзүп алган. Мен өзүм иштеп, өзүмө машина алып, өзүмө отдельный мамлекет кылам дегендей кылып. Ушул аялдардын күйөөсүнө жардам бериши. Жок, кээде азыр заман тескеридей болуп калгандай да. Эркектер иштетпейт. Барып келин бизнес кылып келет. Аялы барып бизнес табып, бала чакасын, күйөөсүн дагы кошуп карайт да. Эркек отура турган болуп калды үйдө. Ооба, ондон бири бул, бирок ошондойлор болуп атат да. Бул аламат белгилеринен экен. Аялдардын көчөгө чыгып иштеп кетиши. Мен кылбасам болбойт, чыгышым керек, өзүм карьерамды курушум керек, башка деген шылтоолорду айтып, жок. Чыныгы баатыр, чыныгы эркек аялын үйдө кармайт, кызганат. Кызганычтын эң туу чокусу, урматтуу мекендешим, аялды үйдө кармоо. Бирөөнүн астыга иштетип коюп, ана эркек сени туура эмес карады, неге мынтип карады дешиң, бул акмакчылык. Биринчи ал жерден алып үйүңө отургузуп кой. Эркектердин көзү түшпөй турган жерге отургузуп кой. Кызганасың, үйдө кармайсың. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, кызганыч маселесинде маани бер. Аялдардын бизнеске кириши, содага, сатыкка, башкага кириши кыяматтын 3-чү белгилеринен, кичинекей белгилеринен экен. Ал эми 4-чү ачкөздүк. Ачкөздүк, урматтуу мекендешим. Жеке мен айылда чоңоюп, жаштыгыбызда кошунамыкка кирип, аныкка кирип, бунукка кирип, курсагым ток жүрө берет эле. Кечке чейин ойноп, ар нерсе болуп, кеч кайтып келет элең да. Мисалы үчүн. Азырчы. Азыр айда берет, үйүнөн тамак бергенге кызганат да. Ачкөздүк ушунчалык деңгээлде болуп кетти. Мурдагы энелер, мурдагы апалар эч бир нерсени аябайт эле. Сүт, каймак, айран, курут деген нерселерди кошунага сатпайт эле, жөн эле берет эле. Азыр эми соода бизнес болуп кетти бардыгы. Ачкөздүк көбөйөт, ачкөздүк ашат, ачкөздүк күчөйүшү, урматтуу мекендешим, кыяматтын белгилеринен экен. Чындап эле аз байкасак, кошуна соседтердин балдары ойноп аткан болсо баласы, биринчи баргыла деп туруп жөнөтүп берип, кошунанын балдарын, анан өзүнүн баласын чакырып, же мультфильм коюп берем, же башка кылып берем деп, өзүнүн баласын гана чакырып, эме кылат да, тойдурат. Мурда берсе бардыгына бири-бирден берип чыгат эле. Баягы жаш балага көрсөтпө дейт го, кошунаңын баласыга өзүңдүн балаңа үй бүлөңө алып келип аткан нерсеңди кошунанын соседтин балдарга көрсөтпө дейт. Эгер көрсөтсөң бергин дейт. Болсо бекитип алып кирип кет дейт. Кошуна акысына кирип каласың болбосо. Көзү тийди, назары тийди ал бул жаш баланын байкуштун. Ошондуктан көрсөтпөй алып кирип кет, же көрсөткөндөн кийин бергин дейт. Ачкөздүктүн көбөйүшү кандай маселеде болбосун. Бүгүн адамдар өтө ачкөз болуп кетип атат. Байкасаңыздар, бүт ээлемей болуп кетти. Кайсыл жерге барбасын, кайсыл жерге турбасын, эптеп жер, мүлк ар бир жерде
Калыптан эле бир жерге квартирага ортомчу болуп алат, калыптан эле доомат кылып бирөөдүн квартирасын алып алат, өзгө мүлк кылып алат, ачкөздүк өтө катуу кетип атат да. Болбогон бир квартираны деп, болбогон бир кичине тыйынтып бир акчаны деп, болбогон бир жерди деп фальшивка документтерди түзүп, аркасына адам коюп, бир креслого эки адам талашып, экинчисин через башка адамдар аркылуу жок кылып, коркутуп, үркүтүп, ошентип шеригин жок кылып, ошентип арзыбаган дүйнөнүн мүлктөрүнө мүлктар болуп, ошого ээ чыгамын деп ачкөздүктүн айынан чуркап аткандар жок эмес. Мындайлар толуп атат. Эптеп бир нерсе кылып өзүнүкү кылып алгысы бар. Бир эрежени айтайын, шүгүр кылбаган адамга Россияны берип койсоң да ал тойбойт. Алхамдулилля деген адамды билбесе, бул сөзгө чыныгы маанисин туюп билбеген адам болсо, ал Россияны эмес, Россияга кошуп Американы берип койсоң да тойбойт, ал толбойт эч качан. Неге? Аны каниет деген түшүнүгү жок. Эгер шүгүр кылган адам болсо, ага жарым нанды берсең дагы ал алхамдулилля Кудайыма шүгүр дейт. Ал барына шүгүр кылат. Неге? Ошол шүгүрчүлүк анын байлыгы. Шүгүр кылышыбыз керек, урматтуу мекендешим. Ат болуп калсаң не болот элең? Эшек болуп калсаң не болот элең? Уйлардан калган калдыктарды жеп, отторду жеп. Инвалид болуп калсаң не болот эле? Шүгүр кылышың керек бардык нерсеге. Шүгүр кыл, мурдуңду, жамбашыңды үстүгө коюп алыптыр. Жамбашыңды үстүгө койгондо мурдуңду, жытыңды өзүң жыттап кетип калат элең башка жака. Ошон үчүн ачкөздүктү жоготуш керек, урматтуу мекендешим. Ал эми бешинчиси майда белгилерден, кыяматтын белгилеринен тууган уруктар менен мамилени үзүш. Бүгүн бизде эң керектүү, адамдардын арасында эң керексиз болуп калган нерсе болуп калды да. Качан той топур болгондо же бирдеке болгондо эле тууган урукка чалса жазса болду. Болсо ар дайым күтүп турат, өзү чалат, өзү жазат, өзү бирдеке кылат деп. Сен бул жашоодо күтпө, бир нерсени алыш үчүн биринчи бериш керек. Мээрим каалайсыңбы, мээрим бер. Бүгүн адамдарга айран таң калам да. Эч кимге эч нерсе берген эмес, бирок ар дайым күтөт да. Качан өзү кылат, качан бирөө кылат мага депчи. Жок, алар сага Робинзон Крузо эмес. Алар периште эмес, сен биринчи кыл аларга. Бул дүйнөнүн бериш дүйнөсү. Алайын десең биринчи бергин дейт да. Тууган уруктар менен мамилени туура так сакташ керек. Өмүрдү узарышына, рызкынын кең болушуна себепчи боло турган нерсе тууган уруктар менен мамилени жакшы кылыш. Пайгамбарыбыз дагы эң биринчи пайгамбарлыгы келгенден кийин динге эң биринчи туугандарын чакырган. Өзүңдү оңдо, үй бүлөңдү оңдо, андан кийин тууган уругуңду чакыр. Ошондуктан урматтуу мекендешим, тууган уруктар менен мамилени жакшы кылуу, үзүп коюу эмес, таштап кетүү эмес, качан той мареке болгондо эмес, өлүп калганда эмес. Башка учурлардан ар дайым тууган уруктар менен жакшы мамиледе болуш, урматтуу мекендешим. Бул тууган уруктардын мамиле үзүлүп кетиши бүгүн албетте болуп атат. Ага инисине карабайт, ини агасына карабайт. Ооба, эжесиңди кээде мындай болуп, аял кишикен катташып турушу мүмкүн, бирок атасы жагы менен, апасы жагы менен башка мамиле жоктой да. Тууган уруктар менен мамилени бекемдеш керек, урматтуу мекендешим. Ал эми алтынчысы үй салууда жарышуу. Бүгүн байкалып аткан жери үй салууда өтө адамдар жарышып атат. Биз урматтуу мекендешим өзүбүз да жеке дене телага ылайыктуу биздин рухубуз бар. Биздин денебизди башкарат рухубуз, андан кийин үй салабыз да. Ошончу аракет кылып, канча аракет кылып үйдү салгандан кийин ошого бир канча жыл жашабай эле өтүп кетебиз да. Анан аны балабыз турат дагы, балабыз бул мода башка болду же мага жакпай калды дейт дагы, бузуп алып барып үйдүн чыккан мусорларын, үйдөгү бардыгын бир жерге көмөт, а сизди башка жерге көмөт да. Үйдүн мүрзөсү башка жерде, сиздин мүрзөңүз башка жерде болот. Аянычтуусу эмне? Бардыгына жаман көрүнүп ошол үйдү курган элек да. Бирөөдөн акча кээде алып, кээде урдап, кээде карыз алып, ар нерсе болуп, араң курган үйүбүз эми ал жерге кетти мусорго, өзүбүз дагы кеттик кабырга. Бары эми ошол үйгө жооп бериш бар да. Айран таң калабыз, 2 кабат үй салат. Менин бир кошуна тааныштардан бирөөсү 2 кабат үй салган. Экинчи кабатка 1 айда, 1 жылда 1 чыкса чыгат, болсо чыкпайт. Дагы эле турат, ремонту бүтө элек. Эмне кереги бар да, мисалы үчүн.
Бирөөгө көрүнүштүн эмне кажети бар? Бирөө үчүн, эл үчүн жашаба, сен өзүң үчүн жаша, өзгө үчүн жашаба, өзүң үчүн жаша. Европага барсаң, башка жерлерге барсаң, мисалы үчүн Польшада дагы башка жерлерде жапыз эле үйлөр өзүгө ылайыктуу. Ар бир жери бош эмес да, ар бир жерде татыктуу курулган ар бир жери. Жылуу кирсең, биздикиде чоң кылып гардероблору чоң, комнаталары чоң, элге көрүнүш үчүн салынган. Бийич эле ысыбайт баягы бийич. Ысырапчылык, чоң үй салгандагы ысырапчылык. Эгер 16, 18, 20 балаң болбосо, анча чоң үйдүн не кереги бар? Өлбөчүдөй жашабай, урматтуу мекендешим. Ошол үйдүн жарымын башка магазин ачып кой, башка жерден супермаркет ачып кой. Кийим алып сат, башка иштериңи кыл, жакшы иштериңи кыл. Анын не кереги бар? Жөн эле турат да ал үйүң. Убагында устаз айтат, мен атам бир крышаны шипырдуу кылып, биринчи эми ал учурда шипыр деген болгон эмес, шипыр алып келип, шипыр кагып, заманбап жашайм, элдерден айырмаланып деп алып келиптир. Атасы карап туруп, балам, чыгып там башыга, айылды карачы дептир. Кимдин там башына шипыр бар экен? Эгер бир адам шипыр койгон болсо макул кое бер дептир. Чыгып караса, эч бир үйдө шипыр жок экен да. Элден өзгөчөлөнбө. Балам, элден өзгөчөлөнбө дептир. Ан шипырды барып мөрзөгө, ажирге, мечитке кайыр ыхсан кылыптыр да. Ал эми бүгүн урматтуу мекендешим, шипырда же кирпичинде же ичиндеги евро ремонтунда эмес, бардыгында жарышып калды да. Адамдар үй салышта, машина алышта, бардыгында алат, 2 ай, 3 ай кылат, ошол нерсени кайра өзгөчөлөгүн, жакшыраагын каалайт. Бул жарышуу системасында сыноодогу, дүйнөдөгү адамдар белгилеринен да, урматтуу мекендешим. Үй салууда жарышуу 6-чы белгисинен экен. Ал эми 7-чиси акчанын адал арамына карабастан жеп ичиш. Ырыскы кайдан келип атканына маани бербейт да бүгүн адамдар. Көпчүлүк ушундай. Аялы үйдө отурат, күйөөсүнө айтат, кайдан болсо таап кел, урдайсың, турлайсың, бардык жерден мага акча келип туруш керек. Эмне болбосун, не болбосун. Учурунда сахабалардын аялдары биз тозоктун отуга чыдабайбыз. Бирок кийимсиздикке, ачкалыкка чыдайбыз. Бизге адалынан ырыскы таап келген, биз адал нерсени жейли дейт экен да. Бүгүнкү кээ бир аялдар адал барамбы, айырмасы жок, мага таап келишиң керек, мени жедиришиң керек, ичиришиң керек. Эркектер көп нерсеге биз жооп берип калабыз. Эмнени каерден алып атасыз, каерде кайсыл жерге уруп атасыз, кандай бизнесте канча процент пайда кылып атат, не кылып атасыз, эненин аркасынан акча келип атат, бул нерсеге маани беришиңиз керек. Биз бардык нерсени кылабыз, акыретте бардык нерсеге жооп беребиз. Мисалы 40-ка чыккан болсоңуз, 50-ге кирип өтүп атат адамдар. 10 жыл өмүрүңүз каптыр да, ойлонуп турган учур келди. Көздү бир жумуп атсам 40-ка чыгып калыпмын дейт. Дагы бир көз ачып жумсаңыз, кабырда көзүңүзгө жас. Ошондуктан урматтуу мекендешим, акча каерден келип атат, каерден кетип атат, ошого маани бериш керек. Бүгүн оңдон солдон кайсыл жерден келип атат, адамдарга айырмасы жок болуп калды да. Кызы Россияга кеткен, кызын Россияга жөнөтүп койгон атасы. Кызы ал жерде эмне кылып иштеп атат? Ал байкуш кыз эми 18-ге толду, Россияга кетип калды да. Мектепти бүтүп, центрге бара элек, айылдын центрге чыга элек кыз туура Россияга кетип калды. Ал жерде эч нерсени билбегендер, мусулманчылыкты түшүнбөгөн орустардын колунда алды. Эмне иш кылат? Суроо да сизге. Эмне иш кылат? Ага ким кандай иш берет ага? Кыз бала эми 18-ге толгон. Ага ким кайсы жакшы көз караш менен карайт ага? Дароо өзүнүн кумарына пайдаланышты ойлойт. Ошондон келген акчаны жыргап жеп отурат да бул жерде. Ата, бет эмес бул. Бетон. Кыздан келген акчасын жеп отурат. Арам ал жегениң. Кызын кеңири иштетип коюп, бул жакта кызы жиберген акчанын арагын ичип, башкасын жеп, кеңири жүрөт. Баласын иштетип койгон. Апасы бул жакта 5 отурушка жазылып койгон. Классташы менен отуруш, бул жакта отуруш, бул жакта отуруш, достору менен отуруш, подружкалары менен отуруш, ал жерде сөз, бул жерде сөз деп. Ар бирине айына 10 000 сомдон берет. Бул жакта Россияда иштеп аткан байкуш досу баласы иштеп акча салат, эч бир результат жок бул жерде. Же үйү даяр эмес, же банясы даяр эмес, эч нерсеси даяр эмес, отуруш жүргөн аялдар жок эмес. Чайхана каттап токтотпойт бул нерселерин. Сөздөрүн, гыйбаттарын токтотпойт. 5 подружкасы бириксе, дароо чогулушкалап коет, чайханага бара коюшат.
ошондой аялдар дагы жок эмес. Кыяматтын белгилеринен урматтуу мекендешим, адал акчанын, арам акчанын кайсыл жерден келип атканына маани берилбей калат дейт да. Ал эми 8-чи урматтуу мекендешим, асмандан бузукулуктун жаашы. Бүгүн интернет, Wi-Fi эмне десек дагы бардыгы асмандан келип атат. Жерди астынан чыгып келип аткан жери жок. Телевизор аркылуу, телефон аркылуу, экрандар аркылуу бизге кирип келип атат да. Мурда бир күнөө кылыш үчүн мисалы бир адам зина кылам десе, о шаарга барып бир кычыктап бир жерлерден тауып бир күнөө кылат эле. Кылам десе мисалы үчүн. Азырчы зина десе телефонду ачып эле чыгып атат да. Телефонду ачса зина чыгып атат. Түрү менен. Ошондуктан бүгүн телефон ушундай заман болуп калды. Телефон, Wi-Fi бардыгы күнөө барышың кереги жок күнөө үчүн. Күнөө өзүң алдыңа келип калат да. Бир телефон менен күнөөнүн бардыгын өзүң алдыңа келтирип коесуң. Ушундай заман интернетте асмандан баленин жабышы деген максат ушул телевизор, телефондорду алымдар мисалга келтирет да. Асмандан бузукулуктун жабышы урматтуу мекендешим. Ал эми 9-су баягы малдын куйругу сыяктуу нерселерди алып урат деп белгилеп айтышат. Эми булар бандиттер, бандиттердин көбөйүшү урматтуу мекендешим. Каракчылардын 9-су. Бандиттердин көбөйүшү, элдердин уруп акчасын алып, ар бириге доля салып, башкага аба үчүн, погода үчүн акча төлөйсүң деп, эми иш баштап аткан байкуш бизнесмендерге доляга отуруп, бандиттердин, башкесилердин көбөйүшү урматтуу мекендешим кыяматтын белгилеринен экен. Россияда ошончолук токойлор көп, эмне гана иштер болуп кетип атат да. Кыргыз-кыргызды зордоп, кыргыз-кыргызды коркутуп, үркүтүп, акчасын алып, кыргыз-кыргызды алдап кетип аткан учурлар 10-дон 9-у кездешет да мындайлар. Арзанулар өтө көп. Бул 9-чу белгиси экен. Ал эми урматтуу мекендешим 10-су атадан, урматтуу мекендешим, атадан алыстап доско жакындоо. Жөнөкөй эле мисал айтайын, бүгүн атасынан уялган жигиттер жок эмес. Өзүнүн атасынан уялат. Атасы канча кыйналып, мээрим төгүп, багып чоңойткон, бирок атасынан ар-намыс кылат, уялат. Достору менен чогуу турса, атасы келип кошулса, сүйлөгөнгө, насаатка, башкага кошула турган болсо, баягы башкача болуп, атасы бул жерде турушун каалабайт. Же достору менен кетип калат, ата же барыңжы деп коет. Биз досторубуз менен сүйлөшүп атабыз деп коет. Достору канча убакыт бөлөт? Бильярдка барат, бассейнге барат, кафеге барат, ар нерсе кылат, ашка барат жума сайын. Ар нерсе кылат достор менен. Досторго жакындап, атадан алысташ. Эми өзүңүз эле ойлоп көрсөңүз, досуңузга канча убакыт бөлөсүз, атаңызга канча убакыт бөлөсүз? Атачы, ата сизге өмүрүн арнады. Ошол жашка жеткирген, өгүздөй кылып багып чоңойтуп койгон ата сиздин атаңыз ал. Бир эшек эмес ал. Өз атаңдан уялсаң, сен кандай адамсың сен? Кыяматтын 10-чу белгиси атадан алыстап доско жакындоо. Досторго, подружкаларга, башкаларга өз ата-энесинен уялып калгандар дагы жок эмес бүгүнкү күндө, урматтуу мекендештер. Түшүмдө кыяматты көрдүм деген Ахмад ибн Мискин айтат. Урматтуу мекендештер, бул кыска нуска кичик белгилери, кыяматтын белгилерин 10 эсептеп айтып бүттүк, 10 чоң белгисин айтып бүттүк. Ал эми бул жерде бир окуя бар. Ахмад ибн Мискин айтат, мен өтө кыйналдым дейт да. Өтө аргасыздан бир начар кыйынчылык акыбалга келип калдым, жегенге наным жок, тартарга тузум жок. Ушундай кыйын абалга түшүп калдым. Аялым үчүн бир ачмын, балам үчүн бир ачмын, өзүм үчүн бир ачмын, 3 адам үчүн ачканмын дейт да. Анан ошентип аралап жүрүп мешитке чыктым, мешитте ибадат кылып, намаз окудум. Намаз окуп чыгып, үйүмдү сатышты ойлодум. Сатыш бул урматтуу мекендешим менин теримди шылып, денемди башка жерге, теримди башка жерге таштагандай эле маселе болуп калат эле. Себеби атам үйүмдү сатуу мен үчүн өтө оор эле дейт да Ахмад ибн Мискин. Ошентип ал жерден сатууга курбум жетпеди да, дуа кылып мечиттен чыгып, Абу Наср Сайяттын алдыга барды, балыкчы Абу Наср Сайяттын алдыга бардым. Кичине карыз берип туруң Абу Сайят. Абу Наср кичине карыз берип туруң, мен абалым өтө кыйын болуп атат деди. Абу Наср дагы 2 түймөктөгү нанды алып чыкты, 2 нанды. Бул сизге деди. Мен нанды карап туруп калдым. Туруп калган учурумда бул шейхтин берекеси деди да. Кандай шейх деди эле, анан окуяны ал улап айтышты баштады дейт да. Ал окуяны улап Абу Наср, мен өтө
кыйын абалга түшүп калдым. Анан жума күнү мешитке барып, мешиттен намаз окуп, мешиттен чыгар жерде туруп калдым дейт да. Анан шейх чыкты. Шейх Бишир Хафийни көрүп калдым. Бишир Хафий бул жерде эмне кылып турасыз десе, деди эле Абу Насыр, мен өтө кыйналып калдым. Үй бүлөм акчка кыйынчылыкта башыбыз чыкпай калды, эмне кылышты билбей калдым дегенде, анда жүрүңүз деди дагы торду берип, колума торду карматып, сиз барып тура бериңиз көлдүн алдыга, мен азыр барам деп аркамдан жетип барды. Баргандан кийин 2 рекет дарат алып намаз окутуп үйрөттү, 2 рекет намаз окудум, андан кийин дуа кылып, дуа кылгандан кийин торду көлгө таштадык. Бир аз өтөр өтпөстөн зикир чалып отурабыз, бекер отурган жокпуз. Бир аз убакыт өткөндөн кийин торду кыймылдашты баштады, тарттык. Мурда илгери эч кармабаган балыгым, өтө чоң балык колго түштү дейт да. Сүйүнгөн кубанган абалда Абу Наширге, Бишир Хафиге, шейхке рахматымды, ыраазычылыгымды билдирдим. Бишир Хафи айтты, эгерде өзүбүз үчүн болгондо балык чыкпайт эле дейт да. Эгер жеке нафсым үчүн, өзүбүз үчүн болгондо балык чыкпайт эле деди. Анан мен балыкты бардым, саттым, үй бүлөмө керектүү нерселерди алдым. Анан үйдө жеп отуруп, Бишир Хафийни ойлоп, ал шейхке дагы ыраазычылык билдирип коеюн. Ошону айынан бул балык кармалды, ошону айынан мынча продукта болду деп, бир кичине түймөккө бирнекелерди алып алып, 2 нанды алып бардым. Барсам Бишир Хафи бир жөнөкөй үйдө жөнөкөй жашаган адам экен. Кириштен мурда колуңузга нерсени коюп коюңуз деди. Кирдим. Биз сизге тамак аш башка ыраазычылык билдирүү үчүн мындай нерселерди алып келдим эле десе, жок, андай нерселердин кереги жок. Эгер өзүбүз үчүн болгондо балык чыкпайт эле деди. Ушул сөздү айтты дагы кайра мени узатып койду үйдөн. Дейт да. Ошол нан мен атайын алып барган элем Бишир Хафиге, ал отказ кылган, кайтарып жиберген нан мына ушул нан. Бул сизге деди. Ахмат ибн Мискин, мен сүйүнгөн абалда баягы нанды алдым. Себеби бул учурга эч ким душман да калбайм мындай учурга. Бул 2 нан, катып калган нан асмандан бир түшкөн ачык дасторкон сыяктуу мен үчүн кубанычты алып келген эле дейт да. Анан мен сүйүнгөн абалда кетишти баштадым үйүмө карап. Абу Насыр айтты, сиз үйүңүзгө бара бериңиз, мен аркаңыздан жетип барам деди. Макул деп мен дагы үйүмө жөнөштү баштадым 2 нанды алган боюнча. Жолдо кете жатсам, бир аял жерде отурат, анын баласы колунда. Мага бир өзгөчө нажат менен, өзгөчө кайрымдуулук менен колдорун сунуп, мага жардам кылыңыз. Бул атасы жок, жетим бала, менин балам болот. Ушул баланын акысыга жардам кылыңыз. Жок болсо, жок дегенде кичине нан таштап кетиңиз деди. Мен ошондо бир денем титиреп кетти дейт да. Өзүмдүн абалым булардан дагы начар болуп турат. Мен да бир канча күндөн бери эч нерсе жей элекмин, үй бүлөм дагы. Ооба, мен го эркекмин, Абу Бакыр, Умар радиаллаху анхулар булар эч нерсе жебей жүргөн, мен да чыдайм. Бирок аялым үй бүлөмдө, балам эмне болот деген суроо мени кыйнап жатты. Бирок бул жердеги аялдын көз карашы, андан кийин баланын мага карашы, көз карашы денемди бир титиретип жиберди. Кудум азыр Аллахым бул мээримдүү пендең мага бул нанды берет дегендей нажат көзү менен карап турду мени дейт да. Анан шейхтин баягы сөзү эсиме келди. Эгерде жеке нафсыбыз үчүн болгондо балык чыкпайт эле деген сөз эсиме түштү дагы. Аллах үчүн макул мына нанды алыңыздар деп туруп нанды бердим дагы. Эгерде тыйын тыпырым болгондо үйлүү жайлуу кылып жайлап дагы коет элем сиздерди. Кечириңиздер, мен үйдө аялым, балам ачка отурат. Дедим да жолду улап кетишти баштадым. Кетип эми үйдө кантип сатам, кандай сценада сатам, эмне кылып сатам деген абалда ойлонуп отурсам, Абу Насыр сүйүнгөн кубанган абалда келип калды. Ахмат ибн, сүйүнбөйсүзбү? Не болду, не болуп кетти десе, мен азыр жолдо келе жаттым эле сиздин үйүңүзгө. Мындай нерселерди алып алып, майда чүйдөлөрдү алып сиздин үйүңүзгө келип атсам, бир соодагер сизди издеп жүрүптүр, атаңызды издеп жүргөн экен. Ал учурунда ошол мен алып барам сиздин үйүңүзгө деп, мен тааныганына байланыштуу, мен алып барам дедим дагы. Сиздин үйүңүзгө алып кетип жатып, бир канча окуяларды айтып берип, жана экөөбүз таанышып болгон окуялардын негизинде сүйлөштүк дейт да. Ал сиздин атаңыз убагында ал адамга мүлк өткөзгөн экен. Ал учурунда Басрада ишини кылып, Басрада иштери жүрүшпөстөн Хурасанга кеткен экен. Бирок Хурасанда дагы иштери жүрүшпөй кийин бай болуп кетип, кайра Басрага келип, Басрадагы адамдардын карзын башкасын үзүп жатыптыр
Сиздин атаңыз убагында мүлк өткөзүп койгон экен, атаңыздын үйүн издеп келиптир. Анан үйүңүздү мүлккө, байлыкка толтуруп койду, үйгө барыңыз эми деп мага кубаныч кабарын айтты. Мен үйгө бардым. Барсам, продукты дейби, башка дейби, ошол учурундагы маржан дейби, алтыны дейби, динар, дирхам, евро, доллар, тыйын туфар бардыгы бар. Бардык нерсе бар. Мен кубанган абалда баягы шейхтин сөзүн эстедим да. Жеке нафсыбыз үчүн болгондо балык чыкпайт эле. Мен эртеси күнгө эң биринчи кыла турган ишим не болду? Баягы жетим баланы жана аялды таап, үйлүү кылып, ай сайын жардам бере турган акчаны бөлүп койдум аларга дейт да. Андан кийин мүлктөрүмдү бардыгын бөлүштүрүп, соодага салып, мал мүлк алып, кой эчкиден баштап бардыгын кылып, аттардын бардыгын алып, соода кылышты баштадым. Бири-бирине уруп, иштерим жүрүшүп, хайыр эксанды токтотпостон кылышты баштадым дейт да. Кайсыл жерде жетимдер бар, кайсыл жерде медресе бар, кайсыл жерде мектеп бар, кайсыл жерде университет бар, айтор, кайсыл жерде муктаж адам бар, бардыгына жардам беришти баштадым. Жардамды үзбөдүм. Күндөрдөн бир күн уктадым. Уктап, түшүмдө кыяматты көрдүм дейт да. Кыяматта ушунчалык адам көп. Күн өзгөчө титирейт, жер өзгөчө титирейт. Анан үн катып жатты, үн болуп жатты бизге карата. Адамдар бүгүн жаныбарлар адам болуп жаралбагандыгы үчүн сүйүнүп жатат деген кабар келип жатты. Ар бир адам өзүнүн түйшүгүндө, эч кимге карабайт ал жерде. Бардыгы жылаңач кып жылаңач. Эч кимге иши жок. Атасы, баласы, атасы, эч кимдин иши жок. Ошондой оор абалда турабыз. Андан кийин паланчы деген учурда менин кезегим келип турдагын акыйкат таразысына жакындадым. Таразыга барган учурумда менин күнөөлөрүм бир бучка коюлду, бир бетине таразынын. Коюлгандан кийин күнөө жактары бардык нерсени басып кетти дейт да. Анан соопторум келип коюлду. Коюлуп атат, эч бир чыкпайт. Сооп басайын дебейт. Муну эл көрсүн үчүн кылынган, муну рия үчүн кылынган, муну кожо көрсүн үчүн кылынган, муну жөн эле кылынган. Айтор, Аллах үчүн эч нерсени кылбапмын мен. Бардык ниеттерим туура эмес кылынган экен. Кылган иштерим дагы. Деп өтө кайгырган абалда турам. Себеби бул акыйкат таразасы. Же оң кылат, же сол кылат. Бул акыркы решающий, чечүүчү жер. Коркон абалда, титиреген абалда турат экенмин. Акырында бардык сооптору түгөндүбү деген үн келди. Жок, бир сообу калды дейт. Эмне сооп десе, баягы байкуш аялга нан берген учурум экен. 2 нанды берген элем ошол учур экен. Нанды алып келип коюшту. Ал кыйла оорлук кылды. Бунун жарымы Абу Насырдын сообу деп, жарымын Абу Насырга бөлүп койду. Ошол учурда өтө катуу кайгырдым, өзү бул арзубаган сооп болсо аны дагы бөлөбү деп. Андан кийин дагы бир сообу калды. Не сооп калды деген учурда бул аялдын ошол кубаныч ый экен дейт да. Ошону алып келип койгон учурда ал бир өзгөчө бир деңиз болуп кетти. Деңиз ичинен бир балык, чоң балык чыгып кетти. Ал балык ушундай чоңойгондон чоңоюп, сооп жагы, таразанын сооп жагы басып кетти. Кутулдуң деген үн келгенде мен ойгонуп кеттим, өтө кубандым. Оңумда дагы көздөрүмдө жаш экен, Ахмат ибн Мискин айтат. Оң жагымда дагы көздөрүмдө жаш, өзүмдү токтото албай турдум. Жана шейхтин ушул сөзү эсиме келди. Эмне сөз? Жеке нафсыбыз үчүн болгондо балык чыкпайт эле дейт да. Урматтуу мекендештерим, акырет жакын, кыямат жакын. Ким өлсө анын кыяматы болду. Ким өлсө анын кыяматы болду. Кыяматка чейин биз эмне кылабыз? Өзүңүзгө өзүңүз суроо бериңиз. Эмне жакшылык кылдыңыз? Кыяматка эмне даярдап койдуңуз, урматтуу мекендешим? Кыямат качан болот? Кыямат болушуна аз калды деп атасыз. Кыяматка не даярдадыңыз сиз? Кыяматка сиз даярсызбы? Өлүм сизди күтпөйт. Азраил сизди мынтип, оңолсо, жакшы адам болсо анан жанын алып кетемин дебейт ал. Ал убакыт саатыңыз болсо болду, сиз банядасызбы, казинодосузбу, мечиттесизби, айырмасы жок, келип алып кетет жаныңызды. Ошондуктан сиз эмне даярдадыңыз, ошол маанилүү. Өлүм сизди оңолушуңузду күтпөйт, сиз оңолуп өлүмдү күтүңүз. Өлүмдү күтүп алыңыз.